her bir rayonduk içki işler bölümlerinde İçki İşler Ministerlikten 2015 yılı may ayında çıkan buyruğunun negizinde hizmet uçurunda kaza bolgan hizmetkerlerdi eskeriu günü de çağrılanlar. Antkeni aramızdan ötüp ketken kesipteşlerimiz, hizmetkerler mekenimizdin tinçlik üçün, stabilдүүлүк üçün, her bir jarandın koopsuzluk üçün en kımbat bolgon ömürlerini ayabay kaza boluşkan. Aramızdan ötüp ketken hizmetkerlerdi eskeriu biz üçün mildet. Alarga her daim dank. Men жетекчи катарындагы өтүп кеткен кызматкерлерди, бул жерде турган айкели бар, айкелдери башка райондордо жайгашкан кызматкерлер менен иштешкениме сыймыктанам. Анткени айрымы террорчулук уюмдар менен, айрымы ошо кезде уюшкан кылмыштуулуктун ана катчылары менен аеосуз күрөш жүргүзгөн. Ал эми булардын басып өткөн жолу, кызматтагы ишмердүүлүгү, профессионалдыгы катарда турган жаш кызматкерлер үчүн сабак, таалим, өрнөк катары билебиз. Ушу кызматта иштеп жүрүп, ушу каза болгон биздин бир тууганыбыз министр мынакей канча деген ишти аткарып, канча деген кылмыш менен күрөшүп өтүп кеткен маркумдарга таасирим этет. Ушул белгилүү датаны алып келүүгө өз өмүрлөрүн беришкен кызмат учурунда курман болгон милиция кызматкерлерин эскерип кетпесек болбостур. Ош облусу боюнча алардын саны 40ка жакын. Ош областык ички иштер башкармалыгынын Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы милициянын полковниги Адыл Султанов, милициянын кенже лейтенанты Уран Шамырзаев, Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери, милициянын старшиналары Байкишиев Бакыт, Айдаров Бегалы, ички аскер бөлүгүнүн кызматкери, ички кызматта майору Колбаев Ибрагим жана башка эр жүрөк азаматтар. Ал эми республика боюнча курман болгондордун саны 150ден ашат. Мен Кыргыз Республикасынын атуулуу ички иштер органдарына мамлекеттик кызматка өтүп жатып, өз элиме берилгендигиме ант берип жатып, кылмыштуу жана башка укукка каршы кол салуулардан өз өмүрүмдү аябастан коргоого, мыйзамдуулукту сактап, инсандарга ызаат көрсөтүп, чынчыл кыраакы болууга, кызматтык парзымды жана мага жүктөлгөн милдеттерди ак ниеттүүлүк менен аткарууга салтанаттуу ант беремин. Эгерде мен антты бузсам, анда мени Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык катуу жазага